Саламатсызбы эжеке, группа БТМ контроль 18. Предмет педагогика, окутуучу Маматкулова Назира, студент Аманова Ажбаргүл. Сабактын темасы класс жетекчиси жана анын тарбиялык иштери. Сабактын максаты класс жетекчинин милдеттерин билебиз, жетекчилик ишин багыттай алабыз, класс жетекчинин иштерин пландаштыра алабыз. Негизинен класс жетекчи кызматына мектептин директору тарабынан дайыналат жана бошотулат. Класс жетекчилик милдетке педагогикалык билимге жана балдар менен иштөө боюнча 3 жылдан кем эмес стажга ээ болууга тийиш. Класс жетекчинин функцияларына журналды жүргүзүү, окуучулардын өздүк чалуулорун жүргүзүү, класс боюнча, мектеп боюнча, ашкана боюнча нөөмөттү уюштуруу жана ата-энелер менен жекече иш алып баруу. Класстын окуудан тышкаркы ишмердүүлүгүн уюштурууга ата-энелерди тартуу. Класс жетекчинин иштин багыттарына класс жамаатынын ишмердүүлүгүн уюштуруу, класс жамаатына жана айрым окуучулардын окуу иштерин уюштуруу, класстын окуудан тышкаркы турмушун уюштуруу, мектеп окуучуларын тарбиялоодо алардын инсанын иликтөө жана оңдоп түзөө, ата-энелер менен иштөө, класс жетекчинин ишин пландаштыруу, өткөн окуу жылында тарбиялык иштердин анализин, класстын ишмердүүлүгүн, мүнөздөмөсүн, жаңы окуу жылына карата максаттарды